Сулайман Рыспаев идеологиялык стратегияны иштеп чыгуу боюнча жумуш топтун мүчөсү. Кезектеги жыйынга олуттуу сунуштарды камдап жатат. Педагогика илимдеринин доктору профессор улуттук нарк насил идеологиянын башатында турат дейт. Бул багыттагы пикирлерин Кыргыздын улуттук баалуулуктары жана нарктуу түшүнүктөр тууралуу китебине кеңири токтолуп түшүнүк берген. Айтымында нарк насилди баалуулуктарды балдарга бала бакчадан баштап сиңирүү керек. Нарктуу руханий маданият. Карыя карыядай болсун, байычы байычыдай болсун, мырза мырзадай дегендей сыяктуу да. Мына мугалим дагы мугалимдей болуш керек. Бардыгы ушундай да. Анан ошол сыяктуу алганда ошол нерсенин бардыгы мында баладан башталат да. Баладан баштап, бакчадан баштап, мектептен баштап балдардын бир жаңы муунду, адамдардын, кыргыздардын жаңы муунун тарбияласак гана эртеңки күндө ошол нарктуу бир инсандар, нарктуу уул кыздар бир тарбияланабы деген ой менен нарк сабактары деген программаны жазганбыз да. Кыргызстандын жаңы идеологиялык өнүгүү жолун аныктоо максатында президенттин жарлыгы чыгып, жумуш тобу түзүлгөн. Ага ылайык алар Кыргызстандын жаранын руханий өнүктүрүүнүн жана калыптандыруунун узак мөөнөткө идеологиялык стратегиясын иштеп чыгат. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев идеологияны иштеп чыгуу учур талабы экенин, бул боюнча документтин 2-3 вариантын иштеп чыгууга даяр экенин белгиледи. Болгону учурдагы коомго жага турган документти кабыл алуу керек деп эсептейт. Биз кыргыз улуту деген ошол баягы нарк, кыргыз наркы, кыргыз жараны деген жакшы программа болуп атпайбы? Ошол кыргыз улуттун өзүнүн калыптанышы жөнүндө баягындай иштер өткөрүшүбүз, жасашыбыз керек. Албетте баягы теориялык ар кандай нерселер боло берет. Мисалы үчүн мен өзүм деле 3-4 вариантын жазганга даярмын. Бирок ал эми ушул коомго баягындай жетеби, жетпейби кептин бар ошондо. Бул жерде биринчи кезекте билим бериш чамасы. Кыргыз тил, мамлекеттик тилдин абалын көтөрө алып атабызбы? Мына мыйзам кабыл алынды. Азыр аткарылышы абдан кыйынчылык менен өтүп атат. Кошумчалай кетсек, Кыргызстандын жаңы идеологиялык өнүгүү жолун аныктоо максатында президенттин жарлыгы чыгып, атайын жумушчу тобу түзүлгөн. Алар Кыргызстандын жаранын руханий жактан өнүктүрүп, мыкты инсан кылып калыптандыруунун узак мөөнөттүк идеологиялык стратегиясын иштеп чыгат. Даяр болду дегенде документ коомдук талкууга коюлуп, элдин элегинен өтөт. Андан соң гана стратегиялык долбоор президенттин катышуусунда талкууга алынат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.